Вот поэтому история человечества. Жоомарт Бөкөнбаев атындагы орто мектеби Баткен шаарындагы жалгыз орус тилдүү билим уясы. Мында окуучулардын саны көп болгондуктан бир класста 40тан ашуун бала билим алат. Бул мугалимдер үчүн жеткиликтүү сабак өтүүгө түйшүк жаратат. Окуучулардын санын өсүшү менен бирге класстагы тыгыздык көйгөйү да жаралып келет. Кээ бир класстарда 40тан ашуун 50гө жакын балдар окуйт да. Бул абал сапаттуу билим берүү процессине тез таасирин тийгизиши мүмкүн да албетте. Ар бир балага жетиштүү көңүл буруу, индивидуалдуу мамиле жасоо мүмкүнчүлүгү чектелип калат. Ошондой эле санитардык жана коопсуздук талаптарына да жооп бербеген шарттар жаралып калышы мүмкүн деп ойлонобуз да. Жакында мындагы мугалимдердин көйгөйү чечилет. Анткени мектептин жанына 200дөн ашык окуучуга ылайыкташкан заманбап имараттын курулушу башталган. Курулуш Кыргызстандагы коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агенттиги тарабынан ишке ашууда. Өзүңүздөрдүн кабарыңыздар бар, Жоомарт Бөкөнбаев атындагы орто мектепке кошумча имарат 225 орундуу курулушу жүрүп жатат. Ошондой эле айлана чөйрөсүн көрктөндүрүү, оңдоо түзөө иштери дагы биздин долбоордо. Курулуштун мөөнөтү 1,5 жыл. Эмки жылга окуу жылынын ачылышына объекти тапшырабыз. Бул курулушта Баткен шаарындагы билим берүү мекемесине таандык. 3 кабаттан турган заманбап мектеп пайдаланууга берилсе, жакын жашаган 500гө жакын окуучу жаңы имаратта билим алат. Учурда курулуш үзгүлтүксүз жүрүп жатат. Ошондой эле аэропорт участкасында 225 орундуу бардык шарты менен спорт зал, актовый залдары менен мектептин курулушу жүрүп атат. Ошондой эле Кызыл жол айылынын Баткен шаарынын Ак өрүк участкасында 375 орундуу мектептин долбоорлору бүтүп экспертизага берилип атат. Буюрса жаңы жылдан анын дагы курулуш иштери башталып калат. Белгилеп өтсөк, Баткен шаарында Аристин колдоосу менен жакында дагы бир мектептин курулушу башталат. Ушундай эле мектептердин курулушу Кадамжай жана Разаков шаарларында да жүрүүдө. Улан Маккамбаев, Адыл Орозалиев, ЛТР, Баткен облусу.